жыйынын катышуучулары баягы эле баягы ойдон болуп калды. Келсин деген маселе коюпсуңар. Абдан кызык абал, анан балдар азыр келип атып айтышып атат. Сүйлөгөн сөздөрүңүздү угабыз. Угуп атасыңарбы сүйлөгөн сөздөрүңүздү? Керек болсо жаттап алдык дейт. Жаттап алсаңар эмнеге чакырасыңар деп атат. Сизди көрүп учурашкыбыз келди. Анан ошондой биринчиден мен да сиздер менен жолугушуп турганда абдан кубанычтамын. Өзү негизи бираз силер эле мага тултуйуп таарына бербей, мен да силерге таарынайын деген оюм бар эле. Таарыныкка толук укугум бар, акым бар. Аны өзүңүздөр билесиздер. Эмне үчүн таарынат экенин. Эмне үчүн бираз нааразычылык бар биз тараптан. Аны да билесиздер өзүңөр. Баардык ишти жасап коюп анан чыкпай отура берген ушундай бир жайыбыз бар. Дагы бир жолу ушул чакырганыңарга рахмат. Ансыз да эртең бизде расмий жолугушуу бар дегенде мен ойлодум ошол жерден жолуксак керек десем, биздин балдар телефон чалып айтты. Бизди ал жерге чакырган жок. Баягы ойдон чакырылган кишилер гана барат. Бизге эч ким кабар берген жок дегенден улам азыр эми сиздер менен мен өзүм жолугушайын анда деп келип отурабыз. Азыр эле биз мамлекеттик думадан чыктык. Аны көрүп атсаңар керек. Кандай маселелер болуп атат, эмне маселе болуп атат. Таарынычымды биринчи жакшы мындай кабарларды айткандан кийин айтайын. Ошондой кылалы, Эми башта биз көптөгөн жылдар бою ошол бир эле маселени коюп келатканбыз. Биздин азыркы түзүлгөн абалыбыз, кырдаалыбыз, биздин укугубуз, биз кандай шартта калдык деген маселелерди коюп келгенбиз. Бирок ошол жараткандын берген жардамы менен канча маселе чечилген сайын анын артынан башка маселе чыга берет экен. Бул түгөнбөгөн бир чоң маселе экен да. Бир маселе чечсе аркасынан 3 маселе андан оорураак болуп чыгып келет. Азыр сиздердин алдыңыздарга койгон маселе ар 3 сайын дарыгердик кароодон өтүү деген маселе. Менимче ар бирибиздин көкүрөгүбүздөгү маселе ушул болсо керек. Биз бул маселени эртең менен жолугушканда мамлекеттик думанын төрагасы жана депутаттардын алдында да көтөрдүк. Түштөн кийин Совет Федерациянын жетекчилиги менен жолукканда дагы ушул маселени көтөрдүк. Азыр эле аябай каттуу, эч кандай мындай бир протоколу жок сүйлөшүү болду. Тийиштүү комитеттин жетекчилери менен, мамлекеттик думанын депутаттары менен. Биз тараптан келген ар бир депутат, кандай фракция болбосун, кандай партиянын депутаты болбосун, баарыбыз бир гана маселени коюп аттык. Бул жерден биз бирбиз муштумдай түйүлгөн маселени бир коюп атабыз. Себеп эл бир, мамлекет бир. Саясий көз караштан көз карандысыз. Ар бириңиздердин тагдырыңыздар ушул бүгүнкү түзүлгөн сиздердин эң чоң маселе. Биздин депутаттарга да жиберип атасыздар. Ошо Сахаровада турган бүгүн 5000 канчанчы болуп кезекке турдум дегендер да бар. Барып жетишпей, үлгүрбөй кайра кайткандар да бар. Кабарыбыз бар. Аны көрүп атабыз. Андан сырткары эми ушул маселени тездетип чечүүнүн жолдору боюнча дагы койдук маселе. Бүгүн биздин делегация тарабынан бир маселе коюлду. Ушул нерселерди эгер Кыргызстандан келаткандай жасап койсок кандай болот деген. Мен таң калдым, бир маалымат ушундай кетти. Мамлекеттик думада Өзбекстан менен Тажикстан эки мамлекет ушундай жасап коюптур. Эмне үчүн биздин мамлекет жасаган эмес түшүнүңүз. Силер барып турган жерде ошол өлкөнүн дагы жарандары барбы? Туруп атабы? Демек ал жактан өтпөй келгендер бул жактан өтүп атса керек. Маселе бар, учур бар, Өзбекстан, Тажикстан, мен алар тантыйм көбүнө. Сөзүңүздү койдум кечиресиз. Алар
патент системасында чыкты. Больница мына ушуну дагы биз коюп атабыз. Кудай буюрса, бүгүн эртең жогорку кеңеште ушул Россия Федерациясы менен достук тобу расмий түрдө бекитилет. Токтоо менен бекитилиши керек. Ошол топтун жетекчилигине менин талапкерлигим көрсөтүлгөн. Биз бүгүн Россия Федерациясынын Кыргызстан менен кызматташуу топтун жетекчиси баштагы Ярослав областынын губернатору Лисицын экен. Мен ал аксакал менен жолуктук. Бүгүн 2 жолу жолугуп, азыр жарым саат башта дагы ошол киши менен сүйлөшүп, мамлекеттик думадан чыгып эле саат 8де күтүп атты эле дегендей болуп, бул жака жүрүп атабыз. Эми башта биз өкмөттөн талап кылып келген болсок, жогорку кеңештен талап кылып келген болсок, эми ошол талаптардын баарын өзүбүз түздөн түз аткара турган жердебиз. Бул үчүн жаратканга чексиз шүгүр айтабыз. Ал мен дайым айтып жүрөм сиздерге, депутаттык мандат ал мансап эмес. Бул аябагандай жаман, оор жумуш. Көчөгө чыккандан безилдетип кое турган жумуш. Ар бир кабагы түшкөн кыргызды көрсөң эле ошонун ушундай тагдырына сен күнөөлүүдөй болуп эле карап турганыңарды, ар бириңердин көзүңөрдөн ушуну окуйм да мен. Мен эмне үчүн мынтип жүрөм дегендей суроону кое бересиңер. Ушундай өтө оор, татаал, кыйын көтөрүп жүрүшү оор. Мен депутат болгондо биринчи кезде бүтүн Кыргызстан өтүптүр дегенде дагы интервьюда айттым мен. Менде бир кубаныч, бир сезим жок деп. Тескерисинче оор сезимдер бар. Мына ушул үмүт акталабы экен деген, үмүт акталганга күчүбүз жетеби экен, ден соолугубуз мүмкүнчүлүк берерби экен деген ой менен жүрөбүз деп. Кудай буюрса, жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп айта алдык. Ар бир айтып аткан сунуштарыбызды өтө коюу менен жазып отурушту. Эми кеп ошол кызматташуу топтун ортосунда, анан тийиштүү комитеттердин ортосунда калды. Бизге эки жагынан тең пайдалуу, себеби мен дал ошол комитетке жазылганмын. Эл аралык мамиле, коопсуздук, коргонуу жана миграция боюнча маселелер деп атайын ошол комитетке жазылганмын. Эмне үчүн моундой сиздер менен көзмө көз жолугушуп, сүйлөшүп, күчүмдүн жетишинче, алымдын жетишинче сиздердин алдыңыздардагы маселелерди чечиш үчүн. Шайлоого барбасаңыздар дагы, таарынсам дагы, көңүлүм аябай каттуу ренжисе дагы, баары бир каргада баласын аппагым дейт дегендей, кирпиде баласын жумшагым дейт дегендей, жоопкерчиликти сезбесеңер дагы, силерге баары бир болсо дагы, Кыргызстан томолонуп кетсе дагы, мага баары бир десеңер дагы, ошого карабастан ушундай сезимдер менен ушул комитетке жазылганбыз. Миграция деген сөздү сөзсүз түрдө киргизүү керек деп маселе коюп отуруп, ушул миграция деген сөздү киргизип, ушул комитетке сиздердин маселеңиздерди коюп туруу үчүн аны угуп аттыңар өзүңөр, көрүп аттыңар. Миграция деген, маданият деген, эмгек деген сөздөр такыр унутулуп бараткан экен да бул парламент. Кече төгөрөк стол болгондо уктуңуздарбы, кээ бир кишилер айтпадыбы, бизди бул жака чакырмак турсун, унутуп деле калдык эле мындай жыйындарды дегендей. Биздин жумушту баштаганыбызга толук эмес 1,5 ай болуп атса дагы, бир топ жылыш өзгөрүштөрдү жасаганга аракет жасап атабыз. Саныбыз аз, Кудай буюрса, сапат менен иштейбиз деген оюбуз бар. Эмне үчүн саныбыз аз? Мен силерден сурагым келет. Силерден сурагым келет. Силердин жообуңарды да билем. Башка аргам жок. Мага башка элди эч ким бербейт. Ушул жоопкерчиликти сиздер дагы сезер болдуңуздар бекен деп кыйналам. Ойлонуп болдуңуздар бекен деп. Ушунчалык таң калыштуу кызык окуя болду. Каттоодон өткөлө деп аябай безилдеп отуруп,
Эгер телефондон эле өткөрүп кое турган болсоңор, биз оодарып салмакпыз дедиңер, жакшы жаман көрүнүп отуруп ошого да жетиштик. Баары бир жасаган жоксуңар. Ошон үчүн сиздер менен жолугушуунун кажети барбы же жокпу деген суроо да туулуп калып атат менде. Пайдасы жок экен го деген. Баары бир ушундай экен го деген ой келет экен туугандар. Келбей койбойт экен. Бир айтасың, эки айтасың, 3 айтасың, 5 айтасың, 10 айтасың, акырында чарчатып коет экенсиңер. Ушуну сезебизби өзүбүз бир аз? Байкайбызбы ушундайбыз дегенди? Сезебиз. Байкайбызбы ушуну? Отыргандар байкайт. Башкалар бизден кулагынан чыга албай атабыз. Ушундай экенбиз, тилекке каршы. Мен айттым эле ушул убактылуу сыртта жүрүп сиздер менен чогуу нан таап жеп, сиздер көргөн күндү көрүп жүргөндөрдөн экөөнү көрсөттүңүздөр. Экөө эмес, Москва шаарында эле иштеп аткан кыргыздар керек болсо 5өөнү алып барып кое турган мүмкүнчүлүгүңөр бар эле. Аны жасаган жоксуңар. Ушундан кийин кишинин сүйлөгүсү деле келбей калат экен. Айткысы деле келбей калат экен. Ана караңыздарчы. Өзүңөр көрсөттүңөр. Ошо эки жигит, бир жигитти, бир кызды алып барып бериңиз дедиңиздер. Аксакал эжекелер айтты. Алып барып тарбиялагыз деди. Макул деп койдук, карадык. Бирок жыйынтыгы биз күткөндөй болгон жок. Анан кайра эле таш атсаңар, мага тие берет экен баары бир. Баягы сезим жон койбойт экен. Келишке туура келет экен, жолугушка туура келет экен. Мен жана айттым, кирпи да баласын жумшагын дейт экен деп. Сиздердин ушул жакта жүрүп атканда ар бир кыйынчылыгыңыздар биздин жүрөк аркылуу өтөт. Мүмкүн ушинтип отуруп жаман үйрөтүп алдым. Баары бир жасайт да каяка бармак эле дейсиң анда. Ушундайбы? Ушундай сезимдер дагы бар да. Анча эми жок дебейли. Мына ушул маселени коюп атабыз. Экинчиден, ушул Россиянын миграция саясатын жүргүзө турган борборду Бишкекке ачуу сунушун киргиздик биз. Ошол жерден бул жака келем деп, эми кетпе деген менен кете берет экенсиңер. Бул оор маселе. Эгер мен чын инсан катары менден сураса, сиздердин бир кадам чыгарбай коймокмун. Ал жерде ачкадан эч ким калган жок. Ачкадан каза болду деген угуп аткан жоксуңар. Качып эле туруп алдык көпчүлүгүбүз. Качып эле турабыз ушу. Мен чыгарбай коймокмун чындыгында. Себеп, мен өткөндө бир мисал келтирип айттым эле, могу бөтөлкөдөгү суу бошосо, мунун ордуна башка нерсе куюлат деп. Бул мыйзам ушундай. Натыйжада Кыргызстанда чек арада эмне болуп атканын көрүп атасыңар. Кайран ушу сөз мен ушуну дагы айткым келбеди эле, бирок айтышка мажбур болуп атам. Эми мүмкүн бир жакшылык нерсе менен деп отуруп, бир зыян келтирип коюшубуз да мүмкүн. Мына ушундай миграция боюнча саясат жүргүзө турган бир борборду ачып берсеңер, Кыргызстанда кандай болот деген сунушту киргиздик биз. Бардык маселени ошол жерден жасаса. Документтерин да ошол жерден жасаса. Анан орусча канчалык деңгээлде билиш керек экенин да ошол жерден окутса. Билбейм. Бул жакшылыкка алып келбейт, бирок билбейм. Үчүнчү маселени коюп атабыз. Мына кара тизмеге түшкөндөрдүн бүт баарын кара тизмеден чыгаруу деген. Бул дагы оор маселе. Өтө оор маселе. Биздин алдыбызга таштап коюп атат, эмне болгондугу үчүн кара тизмеге түшөт дегенде. Анан карап отуруп өзүң деле уялып кетесиң. Сурангандан деле эмес. Ошондуктан тургандар туура чечим чыгаралы дагы. Биринчи кезекте маселе өзүбүздө экен. Маселенин баары өзүбүздө экен. Өзүбүз оңолмоюнча бизге эч ким жакшы мамиле жасабайт экен. Биз жакшы көрүп башыңардан сылай берет экенбиз. Арт жагын карасак, какакуу экен да. Муну дагы мойнубузга алып коюшубуз керек экен.
эми жанагы пресса бар жерде бул боюнча сөз болбойт дагы, анан алар чыгып кеткенден кийин, анан өзүбүзчө калгандан кийин ошол мамлекеттик думанын депутаттары деле көрсөтүп атат, бизге айтып атат. Эмне маселелер бар экендигин. Бир сөз менен айтканда, буюрса, баары бир биз жеңилдетүү жагын карай беребиз. Айта беребиз, дей беребиз. Бирок сиздерден дагы ушундай бир жоопкерчиликтүү мамилени күтөбүз туугандар. Биз дагы жоопкерчиликтүү бололу деген аракетти жасашыбыз керек экен. Мына Россия Федерациясы менен макулдашып, биздин Кыргызстандын аймагында 9 мектепти ачуу жөнүндө сөз болуп атат. 9 мектеп Россия Федерациясынын каражаты менен курулуп, ошол орус тилинде жүргүзүлүүчү, сабактар жүргүзүлүүчү мектептерди ачуу боюнча. Бир жагынан карап отурсаң жакшыдай, экинчи жагынан карап отурсаң, биз өзүбүз өз эркибиз менен мени даярдагыла, мен силерге барып жалданып иштегенге даярмын деген гана жумушчуларды тарбиялап калабызбы деп ой кеткенде ичимден кан өтөт. Биз билбей атабыз түпкү жагын. Биз айтып атабыз, мугалимдерди биз жака жиберип окутканга деп. Мына азыр мамлекеттик думада да ушул маселе көтөрүлдү. Совет Федерацияда дагы анын төрайымы Валентина Ивановна ошол маселени айтты. Биз демилге ошол кишиники экен, Матвиенконук экен. Ошол Кыргызстанга жалгыз эле орус тилин мугалими эмес, башка сабактарды дагы орусча өтө турган мугалимдерди жиберсек, эгерде сиздер тарап даяр болсо, тек гана жолун гана төлөп, анан барганда жашай турган жерин камсыз кылып берсеңер, айлыгын бул жерден төлөп турабыз. Анан барып сиздердин балдарыңыздарды окутса деген сунушун айтты. Бир жагы керек, экинчи жагына жанагы мен айткан. Билбейм кандай деп түшүндүрүшүм керек, кандай деп айтышым керек. Бул кубана турган жагдайбы, же өкүнө турган жагдайбы, аны эгерде биз өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутканга чамабыз келбей калган улут болсок, анда кандай улутпуз да, кандай өлкөбүз. Кандай дейсиңер, аны билбейм. Мен конкреттүү суроолорго гана жооп берүүгө аракет кылайын. Себеби маселе өтө көп. Сиздер эмнени уккуңуздар келет, кайсы маселе, кайсы суроолорго жооп алгыңыздар келет. Кош жарандуулук боюнча биз шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан бул маселени айтабыз, көтөргөнбүз. Себеби соңку маалыматтарга ылайык 1.200.000 кыргыз сыртка чыгып кетти. Эми элестеткиле. Чыкылдап кое бересиңер туугандар, калп эле чыкылдап кое бересиңер. Уйку дагы бекем, курсак дагы жакшы, иштей дагы жаман эмес. Калп эле чык деп коюп, ушундай да болобу деп. Ошонун бири сизсиз. Эмнеге чыкылбайбыз? Ошонун бири сизсиз. Бул оор жагдай, кыйын жагдай. Башка мамлекеттерди карасаңар, өз мамлекетине киши тартып атат. Кишилерди чакырып, ошолорду кызыктырып, жарандардын санын көбөйтүп атат. Биз сиздер койгон маселе боюнча тескерисинче сыртка чыгып кетүүгө шарт түзгүлө деп атасыңар. Мен күнөөлүү. Ушул эле суроолду бере берет. Ким күнөөлүү деп коет? Мен сөзсүз түрдө мен. Кыргызстанда кар жаабай калды быйыл, ага да мен күнөөлүү. Кургакчылык болуп атат, мен күнөөлүүмүн. Электр энергиясы жетишпей атат, мен күнөөлүүмүн. Сөзсүз түрдө, могул жерде отурганыбыздын эч кимибиздин күнөөбүз жок. Мен дайым көтөрүп келгем, мен моюнума алып келгем. Ким күнөөлүү деп суроо берип коет. Кандай деп жооп береримди да билбейм мен. Чындыгын айтайын, кандай деп жооп береримди билбейм. Биз эмнеге сыртка чыгып кетүүгө кишилерди даярдап калдык? Ата энеси ушундай тарбиялап калдылар. 10-класста аман эсен бүткөн болсоң кетесиң. Ушундайбы идеология азыр? Оорбу?
оор мүмкүн ушул мен айтып аткан сөздөрүм бир канча жылдардан кийин ар бир кыргыздын көзүнөн жаш куюлуп отуруп угаар ушул сөздөрдү кийин. Азыр түшүнбөй атат. Мен бир мисал келтирип айттым өткөндө, Ош шаарына барасыздарбы, Бишкек шаарына барасыздарбы, курулуштардын бүтүндөй карап көрсөңөр 95% башка жактан келген жигиттер иштеп атат. 95%. Анан мага келсе ким күнөөлүү деп сурап атат. А эмне биздин жигиттер ошону кура албайбы? Ошол иштеп таап аткан акчаны биздин жигиттер таба албайбы? Эмне болду? Караңыздар, 95% башка жактан. Ошол заманбап курулуп аткан үйлөрдүн баарын жасалгалап, кештелеп аткандардын 100% башка жактан. А биздин балдар кайда жүрөт? Биздин кыздар кайда жүрөт? Биякта жүрөт. Эмнеге? Ушул жагат кыргызга. Ал жакта. Бул маселени кандай чечишке дагы менин акылым жетпейт. Нерсеге жетет, бирок ушуга жетпейт. Калып ошол жакта иште десең, сага душман катарында карайт кыргыз. Мен кетишим керек дейт. Эми билбейм, жигиттер, кыздар. Мен бул багытта, бул темада көп эле сүйлөдүм эле, азыр дагы кезектеген сүйлөп атам. Билем ичимден жыйынтык чыкпасын билем. Бирок жыйынтык чыкпаса да айтып койгонго мажбур болуп атам. Милдеттүү болуп атам. Төртүнчү маселебиз, жана сиз айтып аткан кош жарандык дегенди, бул заматта эле чечиле кете турган маселе эмес, ушунун баштайлы деген сунушту айтып атам. Мен билем, бул менин улутума орду толгус сокку урат билем. Каттуу сокку урат. Эмне үчүн? Сырткы кебете келбетиңе кыргыз болгон менен ички жан дүйнөңөрдөн жыты да калбайт. Улут катары жыты да калбайт. Айшелип коюңуздар. Мына биздин чек аралаш жерде жашап аткан, же башка өлкөдө жашап аткан биздин кандаштарды барып карасаңар, тилимиз кебетеси да кеткен. Ана ошондуктан дагы бир 20 жыл айланат, 30 жыл айланат. Мен улуттук кызыл китепке киргизүү жөнүндө сунуш киргизүүгө милдеттүү болуп калабыз. Бул чыныгы кыргыз экен, ушуну кызыл китепке киргизели деп. Индейстердей болуп. А биздин оома, биздин жетелеме калктын психологиясына бул турган эле иш. Кандай дейсиздер, эжекелер айтпачы өзүңөр? Я ошондойбу жигит? Биз кандай кылып улуттук ар намысты, улуттук бир кандайдыр бир кадыр баркты көтөрөбүз деген ой, андан кийин ишке ашырыштын кажети жок болуп калат. Мен ушундай деп корком, мисалы. Менин ой толгоом ушундай. Ой жүгүртүүм ушундай. Сиздердики кандай билбейм. Себеби мен көзүм менен көрүп турам, ушул 5 жыл, 10 жыл аралыгында кандай өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Көрүп атасыздарбы, мындан бир ай башта эле бүгүн Россия Федерациясы менен Украинанын ортосундагы абал ушул деңгээлге чейин жетет десе ким ишенет эле? Жетти, бүгүн көрүп атасыңар, эмне башталып аткан. Мен дагы өзүмдүн улутумдун келечегин карап отурам. Кандай болуп калар экен мен билбейм. Мен айтып атам го, жанагы сырткы формабыз калып калышы мүмкүн. Ички дүйнөбүз түп өзгөрөт. Өткөндө жогорку кеңеште бир мисал келтирип айттым. Мына ошол Жалал-Абад суусу экен, Жалал-Абад суусу деп бөтөлкөсү ушу Жалал-Абад суусу да, мунун суусун төгүп салып туруп эле. Мунун ичине кандай сууну куйсаң куюп кое бер да, керекпи Москва рекадан сууну алып келип коюп койсоң, бирок бул Жалал-Абад болбойт да. Мен да ошентип корком, садакаларым, мен улутумдан корком. Кебетен кыргыз болуп калат да, ой жүгүртүүң, санаа сезимиң, кадыр бар ички жан дүйнөң, нарк наслиң улуттан бир тамчы калабы калбайбы, мен ишене албайм ошого. Бүгүн эле ишене албайм. Бүгүн кийген кийимибизден, жүргөн жүргүшүбүздөн, сүйлөгөн сөздөрүбүздөн, жеп аткан тамак ашыбыздан, бири-бирибизге жасаган мамилебизден мен мисалы таанышым өтө оор. Бул сөздөр катуураак тийиши мүмкүн, бирок мындай бир вакцинация деле алып атпайсыңар, колуңарды. Мен ушундай бир вирустан
биздин улуттун жоголуп кетүүгө каршы болгон вакцина болуп бергенге дагы макулмун, даярмын. Оор болсо да, ачуу болсо да ушуну айтышым керек. Ошондуктан кош жарандуулук дегенди биз көтөрбөйбүз. Эмне себептен? Баягы биздин ушул жакта жүрүп иштеп аткан азаматтарыбыз менчик ээсине ээ боло албайт да. Келе калып эле жана паспорт ала калгандар көп го. А эми барып өз тууган жериңде менчикке ээ боло албайсың азыр, ошол укугуң жок. Ал жагынан да мындай кылып безилтесиздер. Бер жагынан башкача кылып безилтесиздер. Мен орто жолдон эгерде кимдир бирөө ушунун чыгуу жолун мага таап берсе, мен ошол кишиге демилге көтөрөт элем. Ушул Кыргызстанда эң баалуу сыйлык берүүчү. Таап бербейчи мага, таап аласыңарбы? Ортосун таап аласыздарбы ушуну? Улуттуулук катарында сактап калсак болуп, бирок ошол учурда сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү каалоону аткаруу. Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Барбы ушунун жолу? Жок. Кандай бар? Айткыла, сунуштагы. Жарандуулукту мен бир тарабын айтканмын, биз Россиянын жарандары Кыргызстанга барып алышты оңойлотуш жагын айтып атам. Наоборот, алар бул жака келип алышты эмес. Кандай эмес? Азыр сен келип эле алсаңар жарандыкты алып атпайсыңарбы? Көптөгөн жылдардан ортодо бир маселелер чыгып, Биз барып Кыргызстандын жаранын алган оңойлук болуш керек бизге. Эми биз ошону карап атканда мен сунуштадым, жанагы этникалык дегенди киргизип коюп, биз этникалык дегенди киргизбешибиз керек. Ал маселе болбош керек. Ал маселе болбош керек. Себеп аны ар ким ар кандайча түшүнөт экен. Ар кандайча түшүнөт экен. Жок. Этникалык деген сөздү мына Тажикстандан, Өзбекстандан, башка жактардан көчүп келгендер өздөрүнө менчик деп алып турдары. Андай дебесең таарынат экен. Мына биздин түшүнүк кайсы деңгээлге чейин жеткен. Бизде этникалык деген болбойт. Этникалык деп мына сиздерди Москвада айтса болот. Сиздер Казакстанда айтса болот. Сиздерди бөтөн өлкөдө айтса болот. Анан сиздер кыргыздар өзүңөр Кыргызстандан этникалык кыргыз болосуңар. Андай болуш мүмкүн эмес десек, түшүнбөгөндөр айтат экен, Модумаров этникалыктарга каршы экен. Жок, садагылар. Тескерисинче айтып атам. Билбейм, мен эгер конкреттүү суроо берсеңиздер, мен ошол суроолорго жооп берейин. Бир нерсени эсиңерге салып койгула. Ачуураак болсо мен кечирим сурайм. Дайым эле мен менен жолукканда ушундай эле жоопторду угуп жүрөсүздөр. Эми мен жогорку кеңешке барганда айтпай турайынчы макул. Кимде суроо бар? жазылгандар боюнча эмне болсоңуздар, Бар? Жазылган. Кимде? Тизме кимде? Assalomu alaykum. Беребиз, мага тизмени окуй беребиз. Mikrofon melde beredi dedi. Жазган жоксуңар. Форматтуу. Кыска берсеңер макул. Birinci başkaları yani. Assalomu alaykum agay. Xush kelipsiz. Endi Allohning amri ekendagi akırı niyetibizge жетти, altıda bolsa sazana bolup bardığınızlar ошол жерге. Азыр бүт баардыгы айтышып атат, бүт көйгөйлөрдү. Эми мен дагы бул жерде сизге айтып коем. Неметесиз го дейм. Мен биринчи ойлонкон нерсе, мен 15-жыл келгем, 15-жылдан бери барып келип жүргөм беймарал. Жол керелер нормально болчу. Мисалы үчүн 8 күн менен ал жака бул жака барып келчүбүз. Азыркы учурда болсо бул жерден ал жака барган арзан, ал жактан бул жака келгенге ошол эле билет 2 эсе кымбат да, биз жактан, Кыргызстандан бул жака кымбат. А бул жерден ал жака арзан. Ошону ошол сессияда бир караштырып, неметип берсеңиз. Карай албайт. Аны карай албайт, ал бааны аэропорт коет. Бул саясат. Бул саясат. Ал жака кетсеңер жакшы баргыла деп узатып коюш жакшы, арзан, кетип калгачы дейт. Бул жака келишти кыйындатыш керек. Жөнөкөй эле маселе бар. Жөн эле маселе бар. Эми мындай кылалы, туугандар, маселе коет десечи, мен бул жакта жүрө берсем дагы ошол жакта балдарымды силер карап турсаңар дегенге чейин койбошубуз керек да. Бул жака кел деп чакырып аткан эч ким жок го.
Өз еркиңер менен келип атасыңар. Анан дагы мен ушу кетейин дедим эле, бирок билетти арзандатып бер деп кантип айтканбыз биз? Келейин дедим. Келейин деген насыл. Кайсы? Кыргызстандан кетет деп атпайбы, кетирбеш керек. Туура эле саясат. Аэрофлот коет ал баганы. Биз койбойбуз да. Аэрофлотко эмне кызык да? Бул жакка канчалык аз келсе ошончо жакшы. Бул жактан кетебиз десеңер бекер деле жеткирип койгонго даяр болду. Кеткилечи, эптеп эле кетип калабыз, токтоткулачы деп атат да. Түшүнүш керек да бул жагы. Барбы суроода? Курмаш. Assalamualaikum. Rahman Kimsamaевич. Hoş geldiniz. Atayım degenim биздин өлкө бандиттик өлкөгө айланып кетип аткандай болуп атат да. Мына 2 жылдан бери мына өлтүрүп кетем, атып кетем, союп кетем дегендер аябай көп болуп атат. Эми мына акыркы убактарда вообще көбөйүп кетти. Ушуну кандай кылсак болот, ошонун оюңузду билейин дедим. Отура бериш керек ушунда. Өзү чындыгында айтканда бул бейбаштык аябай эркелеп чыкты. Тоо чокусуна чыкты. Эч бир нерсе сый урмат болбой калды да. Ата менен эне дагы сый урматта эмес, эже менен ага дагы сый урматта эмес, келин менен күйөө дагы сый урматта эмес, курдаш курбулар дагы эч нерсе ыйык нерсе калбай калды да. Дин деп айтсаң, дин дагы ушундай эмес. Эми кандай кылыш керек деген суроо коюп атасыз. Тек гана өсүш керек, улут өсүш керек, улут окуш керек, улут сабаттуу болуш керек, улут бир нерсеге үйрөнүш керек. Мына ошол сүйлөп аткандардын же жазып аткандардын мындай бир карап туруп, мен го Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирем, 1 секунд кирбейм ушу социалдык сеттегиме. Бирок кээде балдар келип алып келип көрсөтүп калат да. Жанагын жазгандарын окусаң, төбө чачың тик турат го. Ушул адамбы деген маселе жаралат. Ушул адам бекен. Адам жазды бекен ушуну деген маселе. Сабатсыздыгында чек жок. А бирок жазылган сөздү карасаң, Аллахтын өзү сактаган болот. Ушул биздин элчелик ушундай болгон башка улут бар бекен деген жүрөктү эзген маселе болот да. Ошону жасап аткан сиз менен биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Кантип токтотот дейсиз? Мына сиздер азыр өткөндө айттым эле, эң коркунучтуу муун азыр келет. Мына азыр биздеги жогорку кеңештеги же жергиликтүү кеңештердеги же аткаруу бийлигиндеги жаштарды карап көрсөңүздөр. Мен азыр бир мисал келтирдим. Мамлекеттик думанын депутаттары менен жолугушуп атабыз. Анан биздин делегацияны карап коебуз. Аябагандай тажрыйбага дасыккан инсандар отурат да маңдайында. А бизде жаштар көбүрөөк болот. Анан кантип сүйлөшөт? Мен ушуну айтсам азыр капа кылып алам деп дагы токтолом. Өзүм мен капаска эле болуп калдым азыр. Айта бериң. Капа болуп каласыздар да, ошодон коркуп калдым, а? Болосуздар да, ушул мындай дейт да, азыр дейт ушул түшүнүктүү кылып сүйлө дейт да. Түшүнүктүү кылып сүйлөбөсөң күнөө сенде болот экен да, ал түшүнбөй калган үчүн эмес, сен түшүндүрө албаганың үчүн күнөө сенде болуп калат экен. Ошон үчүн корком дегеним ушул. Тоба келтирип гана туруп каласың, айтайын дейсиң, токтотуп каласың ушундай учурларда. Эми мына тургандар карап көргүлө, өзүңөр байкагыла, эмне кылыш керек? Окуш керек. Бардык нерсе мектептен башталат. Мектепте жакшы окуп алдымбы, пайдубалым түптөлбөдү. Пайдубалым түптөлбөдүбү, анын үстүнө кандай имарат курсаң да кулай берет. Биздин пайдубалыбыз ошол биринчи ата менен эненин тарбиясы. Аны сиздер берип аткан жоксуздар балдарыңыздарга. Мына Бишкекте аябай мага кайрылгандар көп да. Мен үй бүлөм ошол жакта калып калдым. Мен кара тизмеде экенмин, мени киргизбей атат. Не кылайын? Кандай кыл дейсиңер, айткыла мага.
Иә. Бала чакаңды чакырып албайсың, келбей атат. Аялыңды чакырып албайсың, бал да келбей деп атат. Не кылайын мен? Мени кара тизмеден чыгарып бериңиз, кантип чыгарайын? Шоның үчүн аксакал, биз өз жүгүбүздү бирөөнүн желкесине артпашыбыз керек. Мен ушундай болуп калдым, сен мага көмөк беришиң керек, сен мени чыгарышың керек деген нерсе болбош. Анан чыгуунун жолу бирөө гана, мындан башка эч ким эч нерсе ойлоп тапкан жок. Окуш. Окуу. Башка жол менен чыга албайбыз. Барбы суроо? Кадыркейге берсек. Азыр жана депутаттар отуруп алып бир маселени талкуу кылдык да, тойлорду токтотуу боюнча. Ысырапкерчиликти жоготуу боюнча. Мен айылга бардым. Мына сиздер ата-энеңиздерге жиберип аткан акчаны мен тооба келтирип айтайын, менин бир классташым такси айдап иштейт. Айылдын бул башынан тиги башына чейин, базарга чейин, базардан айылдын башына чейин. Ошол мага айтып атат өткөндө барсам, мен тооба келтирдим дейт. Келиңдер күйдүрүп бүттү дейт мени. Эмнеге? Себеп ошол айылдын шашлыгы жакпай, өзгөнгө барып шашлык жеп келебиз деп тепкилеп атат мени. Айда көп болсо мунун аласың да деп 200 сом ыргытып коет. Мени киши катары көрбөй атат дейт. Айылга кечээ келген келиндер дейт. Бүттүк айланайын, жетер жерибизге жетип калдык. Эмнеге? Бирин бири аңдып турат экен. Сенин кызыңдан акча келдиби? Жок. Сенин балаңдан акча келдиби? Бирдеме дебейсиңби? Анан ушинтип жүргөн элди сиз айтасыз, мага суроо бересиз. Кантип токтотсо болот деп, кантип? Айтыңызчы сиз мага. Мыйзам эмес, ыйман керек. Мыйзам менен токтото албайсың, ыйман керек. Эмне болду? Ушул айылдагы мыкты шашлык жакпай, өзгөнгө барып шашлык жеш керек экен. Бул не деген маселе бул, айлана айткылачы. А бул жакта кызың же балаң тишинин келин соруп жүрүп, өзү ысык тамак ичпей, ошону сага жиберип атат. Неге көчө сен аны баса калып кыйнап шашлык алдырышың керек? Не деген улут болдук биз? Не деген эл болдук? Мына ата-энеңер касса ойношот. Силердин жиберип аткан акчаңардын баары ошол жака кетет. Керекпи? Ошол биздин жиберип аткан бул жактагы акчаларыбыздын баары кайтып бартат, ошол коштон мамлекетке өтүп кетип бартат. Эмне үчүн? Себеп ошонун балдары келип, үйүңдүн үстүн жаап берип атат, тамыңды шылап берип атат, полуңду кагып берип атат, короңду оңдоп берип атат. Сиздер жиберип аткан акчадан биздин өлкө бир тыйын пайда таппай атат. Себеп акча ошол өлкөдө калып калса, экономика өсөт. Эгер акча кирип туруп эле ал жерден жуулуп, кайра башка жака чыгып аткан болсо, ал акчанын пайдасы жок. Транзит. Экономиканын мыйзамы ушундай. Канчалык иштеп тапкан акчаң өлкөңдүн өзүндө калса, ошол өлкө өсөт. А тескерисинче иштеп тапкан акчаң сыртка чыгып кетип аткан болсо, сен кедейленгенден кедейленип кете беребиз да. Ошол мыйзамды киргизебиз деп азыр дагы бир жарым сааттай танапсыз болуп калганда отуруп сүйлөштүк эле. Экинчи окууда киргизсек деген күтүүлөр болуп атат. Улук Ормонов деген депутат бар. Билесиздер, ал биринчи окуудан өткөргөн экен өткөндө. Азыр экинчи окуудан каралат дейт. Мына ушул баягындай той топур, баягындай бир жакшылык жамандыктарга тыюу салуу боюнча. Эмандай десең, аны тепкилегенде окуйсуңар кийин. Азыр эле айтып атат, эмне балдарыңды үйлөп бүтүп калдыңбы? Же сенден союз сурап атабызбы? Бир жакшы жагына жоруган эч ким жок да. Ушул маселени дагы Кудай кааласа киргизип, муну чечкиндүү эле түрдө ишке ашырышка аракет жасашыбыз керек. Көпчүлүгү деле ушуну эле күтүп атат. Көпчүлүгү ушуну күтөт. Жок дегенде жанагы мыйзамга шылтап коюп, бир аз жеңилирээк той өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жаралат да. Илим билимге сугарылам деген киши ал кайда окугандыгынан көз карандысыз. Мына улуу муун билет. Мен дайым ушуну мисал келтирип айтам.
Биз жумуштан башыбыз көтөрүлчү эмес. Коштон чыксаң маляга, малядан чыксаң кошко түшөт. Окудук го. Союзда мыктылардын мыктысы болуп окудук го. Бизге өзгөчө бир баягы мугалимдерди жалдап алып окуткан жок го бизге ата-энелерибиз. Азыр бул тек гана мода болуп калды. Сен балаңа репетитор алдыңбы? Мен балама репетитор алдым. Бул дагы рия көргөзмөчү болуп калды. Баланчы түкөкчөнүн кызын ушундай кружок алып барат экен. Анда не пайда, садакаларым, айткылачы, не пайда? Акылың менен таш жарып турса дагы, ийне менен бир топчуну кадай албаган кыздарыбыз четинен чыгып атпайбы? Анда не пайда? Камыр жуурганды билбей атат, анда не пайда? Мен айтпайм кесме кескенди деп. Кийим үтүктөй албай атат го эле. Мага десең Гарвардты же Оксфордту бүтпөйсүн, эгер ошол колуңдан келбесе, сен жубай катарында не пайдаң бар? Илимдүү, билимдүү болуп кет. Не табат ошондон? Айткылачы. Мына кыргыздын жигиттерине мен кайрылам. Бирөөңөрдүн колуңардан келеби, газосварщик, электросварщик болуп, токар же фрезеровщик болуп иштеш. Сиз орто муунга киресиз да, мен жигиттерге кайрылып атам. Келбейт го, чын айткылада. Мойнуңуз калышыңыз керек го. Радиоң бузулуп калса ондай албайсың го. Жок дегенде мына патрон күйүп калса ошол патронду алып, ал жактан токто өчүрүп, кайрадан токко улай албайсың го. Мен Кыргызстанда ошого кайрылып атам азыр. Биздин эле коом ушундай болуп калдыбы? Билбейм. Азыр бир мамлекеттик думанын депутаты, жаш депутатмын дейт. Мен мына ошол агайларды көрүп, ушуларды устат катарында учительдер деп айтып атат деди, мен башкача сезимде болуп кеттим. Анан тургузуп айттым, кечиресиз, канча жаштасыз сен? 46 жаштамын. Мен өзүмдү саясатчы деп айта албаймын дейт. Себеп думага биринчи жолу шайландым дейт. Эми тамтаңдап басып аткан жигит киши баламын дейт. А биздин кыргыздарды карасаң, 21 жаштар бар, сен отургузуп алып окутуп атпайбы? Бул неден кетти бул? Демек касиеттен экен го. Мен туруп, атайын ошол кишиге рахмат айтып, ыраазычылык айтып, өзүнчө сөз айттым. Новые люди деген партиядан келген экен, мен саясатчымын деп айта албайм өзүмдү дейт. Себеп жаны гана баштадым дейт. Биздин жогорку кеңешти карагыла. Асман менен жердей бар. Ошондуктан азыр Кыргызстанда жигиттер эң керектүү кесип бул ошол кышкынагыч, швакчы, монтажник, электросварщик, газосварщик, ширетүүчүлөр. Мына ушулар эң чоң айлык алат. А сиздер билесиздерби, мыкты чайканалардагы ашпозчулар канча алат айына? Канча алат? Канча алат? Кыргызстанда 20 миң да. Yok, men faydamkın 10 yıl murdan okuqam $3.000 alам. Азыр 10 000 доллар алат. Мыкты, өтө күчтүү шеф-поварлар. Азыр 10 000 алат. 10 000 доллар алат чайканада. Эгер биз акылдуубуз деген болсок, эмне үчүн ошолорду жасай албайбыз? Кайда акылың? Эмне үчүн жасай албайбыз? Бир жерде жетишпейби? Эмнеге ушундай эмес? Айткылачы. Эң туура айттыңыз сиз. Эң туура. Жөнөкөй мындай орто заар кафедеги ашпозчулар $5.000 алышат. Кана, ким алат ошончону? Президент да албайт. А бирок кыргыз бешиктен чыкканда папка көтөрүп түшпөйт. Калппы? Биз бүтүндөй аң сезимибизди оодарып, тескери болуп калган аң сезимди кайрадан бутту бутка, башты башка коюшубуз керек да. Биздик оодарылып калды да, кандай дейсиңер? Бүтүн аалам оодарылып калды. Теңирден тескери болуп калды. Билген киши сүйлөп атса, билбеген киши өзүңдү карап ал деп беттен алмай болуп калды. Ана ошол өткөндө биз теберек стол өткөрүп атканыбызда дагы эң чоң темалардын бири ушул болуп атты. Фейк жаңылыктар деген. Фейктер болуп атты. Отуруп эле ура берет, отуруп алып ура берет. Бир киши 20 киши үчүн жазат экен. Кандай болду бул? Кандай коом болот? Кандай өлкө болот? Мен ошол жерде маселе көтөрдүм.
маалыматтык коопсуздук кандай маселе болот? Бул мамлекет кандай? Карап көргүлө. Тилекке каршы ошол мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Фейк проблемасы мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Мамлекеттин заказы. Баракелде. Мына ошону улуттук идеология катарында көтөрүп алдык биз. Демек биздин түбүбүз ишенип койгула, жакшылыкка алып барбайт. Бул өтө жаман, бул өтө кордук, Аллах сактасын. Өтө жаман кордук алып барат. Биз ошону токтотушубуз керек. Кантип деген бул киши берген суроого дагы бир жолу айтам, сабаттуулукту көтөрмөйүнчө болбойт. Сабаттуулук дагы бир жолу айтам, сабаттуулук. Мектептен башталыш керек бул нерсе. Мектептеги тарбия болуш керек бул нерсе. Азыр карагылачы, мектептин балдары бир класс менен бир класс чатак болуп атат. Эмне үчүн? Себеп ата-эненин тарбиясын албай атат, теледен тарбия албай атат. Эртеден кечке чукуганы мунул, а бул жерден жалаң өзүнө окшогондор каяктан тарбия алат? Мен өткөндө келгенде сиздер менен жолугушканда айттым эле. Биз кайгырабыз. Кыргызстандан алтын чыгып кетти, көмүр чыгып кетти, темир чыгып кетти деп Кыргызстандан адам чыгып кетип атат. Кыргызстандан эл кетип атат. Болгондо дагы акыл жүгүртө билген азаматтардын көпчүлүгү кетип атат. Билегинде күчү бар азаматтарыбыз кетип атат. Колунан бирдеме келе турган азаматтарыбыз кетип атат. А өлкө күндөн күнгө сазга батып жок болуп атат. Мүмкүн табарсыңар бул жерден бир 3 миллион рубль тапкыла, 5 миллион рубль кайда барып коносуңар силер, айтпачы. Коноор жериңер барбы? Калабы коноор жер? Ошондуктан бизге шарт түзүп бергиле дегенден башка бир маселени коелу да, биз канткенде кайра касиеттүү калкыбызга, элибизге, жерибизге кетебиз деген маселени койбойлу. Канткенде деп. Ошонун үстүндө ой жүгүртпөйлү. Тескерисинче бизге шарт түзгүлө. Эмне кылганга? Кеткенге. Бул жакта жүргөнгө. Мен түшүнбөйм. Барбы суроо? Шакир бай. Сиздик. Ушул мекенге кайтаруу боюнча сиз иштеп атасыз. Көп эле сүйлөшкөндө бешине ушул эмелер калат, кетишебиз, барыбыз дешет. Сүйлөшүп келгендечи, тууган уруктар, достор бар. Анан ошону сиздин бир идеяңыздан мага ой келген да, жамааттык эмени баягы тыйкан чарба боюнча жамааттык кылыш керек деген идеяңыздан. Биз мигранттар деле чогуу өзүбүз мекенибизге инвестор болуп, ал жактан акция катары акчабызды салып, $100 $1000 салып, инвестор болуп, анан иш орундары түзүлсө, биз дагы секин кетебиз деп. Мен ушул үмүт менен жашап атам. Чын айтайын, сиздерге таянайын деген ой, такыр таяныш болбойт экен деген чечимге келдим. Үмүтүм бар, Кудай кааласа, ушундай бир үмүтүм бар. Ушундай күндөр келет. Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей издеп калган күндөр келет. Кыргызстанда ошол кайрылуу, мен бир кайрылуу жасайм деген бир күндөрүм бар. Ушундан үмүт кылам. Каалайм кызым, кайтчы өз жериңе, өз наныңды өзүң тапчы могу жерден деген бир күндөр келет деген үмүт менен жашап атам. А ушул үмүттү ишке ашырууга сиздерден көмөк болот деген үмүттү мен өчүрдүм былтыр күздө. Сиздер себепчи болуп каласыздарбы деген үмүтүм бар эле, ал үмүтүмдү да өчүрдүм. Мен жалгыз күрөшүшүм керек. Баары бир кетишим керек экен ушул жолдо. Таянам дегенде чатак экен, таян болбойт экен таяныш. Себеп ишеним, отур, ишеним жок экен. Бирок мен ушул ишеним менен жашайм. Бир күндөр келет, Кудай кааласа, ишенип коюңуздар. Бир күндөр келет, силер жата бергиле, каршыланып, ошол күндөр келет экен, күтүп туралы дегендей кылып. Жатып тургула. Бирок ушул күндөр келет. Бизге өзүбүздүн курулушчулар, өзүбүздүн жумушчулар келе турган күн келет. Мына программанын биринчи программа катарында биздин бүтүн Кыргызстан ушундай бир идеяны киргиздик. Өткөндө жаңы билим берүү министрин дайындап атканда мен айттым, биз орто кесиптик окуу жайларды күчөтүшүбүз керек. Эң күчтүү окуу жай ошолор болуш керек.
Ансыз бизде жумушчу класс деген тап катарында жоюлуп кетти. Жок да жумушчу. Россияда бир жумушчу. Эми бул жакта каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүн да ушул Думада сөз болуп атканда ушул маселе көтөрүлдү. Кесиптик техникалык окуу жайларга көңүл бурсак деген. Эгер бул жактан мугалимдерди ал жака жиберип окутса, баары бир биз бойдон калабыз. Биз бойдон, биз өзгөрбөйбүз. А эгер биз ушул жака жок дегенде 25-30 жигитти алып келип туруп ушул жака оң жагыңды карап, Федяны карайсың, Сергейди карайсың, Володяны карайсың, кокуй уят экен, мындай кылбаш керек экен, мындай болуш керек экен деген бир өзгөрүү болор бекен деген үмүт менен айттым мен ушуну. Ал жака карап, бул жакты карасаң жемиш отурат, бул жакты карасаң былтырбай отурат, бул жакты карасаң болот отурат, өзгөрө албайт. Айлана чөйрө коомду тарбиялаш керек. Булар күлүчтү кандай кармайт? Булар жумушка кандай мамиле кылат? Ошону көрсө оңолорбузбу деген бир баягы кичине от калды да, үмүт. Ошондой болсо керек деп атам. Анан сиздин айтып аткан оюңуз абдан туура. Кетүү жөнүндө мүмкүн мына Япондор күлгө айланган. Немистер күлгө айланган. Корея ошондой болду. Күлдөн көтөрүлүп чыгышы да. Улуттук ар намыс менен гана көтөрүлдү. Башка эч нерсе менен көтөрүлдү. Улуттук ар намыс менен көтөрүлдү. Өчпөгөн үмүт бар, эртең болбосо бүрсү күнү көзүбүз түк ачылып калар деген үмүт бар. Бирок күндөн күнгө ал өчүп баратат менде. Мен аны жашыра албайм. Өчпөсүн. Кезек сиздики? Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Сол кичине аймактык коопсуздукка байланыштуу суроо. Баарыбыз билебиз, жакында бир жаман биздин мамлекетке теңирден тескери боло турган бир протокол кабыл алынды. Ал протокол тууралуу генералдар Исмаил Сапов, Токон Мамутов, Султанбай Ажигитовдор айтып атат да, бул жигитке токто шашпай, андан көрө кеңешели деп. Андан ал чыгып айтты, Исмаил Сапов сиз мага акыл үйрөтпөй коюңуз деп. Бул жигитти азыр токтотуп албасак, Кыргызстанга бизди анклавга таштап койгон калды да. Ушул маселенин кандай жолу барбы? Мындай чакырып келип, канча кел мындай кылайлы, тигиндей кылайлы дегенде сүйлөшсө болобу ушул киши менен? Мен силерди чакырып атам Кыргызстанга. Келбейчи Кыргызстанда иштейли деп. Мүмкүнбү ушул? Эми мындай жигиттер, Чубак ажы аябай бир керемет сөз айтты да. Өтүкчү өтүгүн тиксе, набайчы нанын жапса, дыйкан буудай өстүрсө, уста үй курса, Пожарник өртөтө. улап кете берсе боло берет. Ошон үчүн бизде 6 миллион калк болсо 6 миллионун бүтүндөй бүт баары эксперт да. Бардык тармак боюнча. Өткөндө мен интервью берип атканда айттым эле. Мен канчалык өзүмдү акылдуумун дебейин, буудай сээп аткан дыйкандын баары колунан буудайды талашпайт, мен сээп берейин деп. Мен канчалык өзүмдү акылдуу дебейин, жөнөкөй эле медициналык колледжди бүткөн кыздын колунан ийнени ала койбойм, мен укол сайып берейин деп. Мен эч качан бирөө бухгалтер отчет даярдап атса, кел мен жазып берейин деп айтпайм. Себеп мен өзүмдү өзүм сыйлашым керек. Менин колумдан келбейт ал нерсе. Мен ийне сая албайм. Буудай сепсем себермин, бирок дыйкандай кылып сеп албайм. А бирок кайсы кесиптин ээси болбосун келип мени үйрөтөт да баары. Саясат мындай болуш керек, саясат андай болуш керек. Биздин кайгыбыз мүмкүн ушунда туруп аткандар. Ошого жеткиликтүү даражадагы адистер бар. Кайсыл жак туура эмес кеп бараткан болсо, ошону айтуу керек. Мэр төбөбүз көккө жеткен болсо дагы адис бирдеме деп айтса, ошого түшүшүбүз керек дагы, ошонун акылын угушубуз керек. Кыргызда да мусулманчылыкта дагы бир сөз бар. Билбеген күнөө эмес дейт.
Бирок билбегендигини билбеген. Мына ошол күнөө дейт. Билбейм деп айтыш керек. Анан кайсы протокол болот, кандай болуп коюлат, башка болот, анын өзүнүн мындай бир жолдору бар. Жалгыз эле Модумаровго иштейт ал. Протокол деген бул бардык өзүнүн баскычтарынан басып өтүш керек. Түзүлүп коюлса, мүмкүн убактылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда ошондой деген сунуштар берилет. А бул качан күчүнө кирет? Качан бардык этаптарды башынан өткөргөндө. Мындайча түшүндүрөйүнчү сиздер. Бирөө менен кудалашасыз да, барасыз, кызына сырга саласыз, антесиз, мынтесиз, алдынан өтөсүз, бүт жакшы жагыңызды көрсөтөсүз өзүңүз. Айрыкча биздин болочок кайненелер келиштирет ал жагы. Айланып садага болоюн, тадага болоюн, мурдунан бери өбө берет. Бул алдоо. Эртең аман эсен сүйлөп үйүнө киргизип алса, жоолук салгандан кийин анан көрсөтөт анан мурдунан өбө анан. Ушул нерсе мамлекеттердин ортосунда да жүрөт. Алдоо жолу менен кетет, бири-бирин. Ким утат? А ошентип барып, эптеп, септеп олтуруп, никесин кыйып алат да. А протокол деген бул эптеп, септеп барып, жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. Ратификация деген сөз ошо нике кыйылды, бүттү деген сөз. Ага чейин бардыгы куру бекер сөз. Кулагына салган сыргаң да бекер, жетелеп барган коюң да бекер, көтөрүп барган себетиң да бекер. Башына салган жоолугуң да бекер. Ушул сыяктуу эле түшүндүрөйүнчү мен жөнөкөй турмуштук жагдай менен. Түшүнүктүүбү? Ал барганда ушундай сүйлөшүүлөр боло берет. Сиз мындай кыласыз, биз мындай кылабыз. Анан келип жогорку кеңеш ошону ратификациядан өткөргөн болсо, мен өткөндө бир мисал келтирдим го. Мадумаровдун жумушчу протоколун ушунчалык бир билбейм. Бүтүндөй адамзат Марстан киши таап алса дагы мынчалык кубанбайт да. Булардын кубанышы ошол. Аны түшүндүрөм деп, эми түшүндүрө албайсың да. Бирок түшүнүп турат, мен дагы бир жолу айтам, геп протоколдо эмес, геп Модумаровдо. Геп менде. Геп ошо 5-чи микрофондо. Ошол өтүш керек. Анан жымжырт болот. Анан жакшы иш кетет. Анан жаан жайт, анан токтогул сууга толот, анан свет арзандайт. Анан сиз айтып аткан мугалимдер 10 миңден эмес, ошондо 70 миңден айлык алып калат. Муну түшүнүп турасыңар да, мени сүйлөп койду, э? Жакшы, суроо барбы дагы? Кезекте өзүңөр карагенде. Жиында 3-4 балда суранды да ушундай Кимсанбаевич келсе жол барып алса бир көйгөйлөрдү айылдык кеңеш жактан бир баштап берип койсоңуз кандай болот эле жогорку кеңешке чыгарып береби деп айтышты. Ал көйгөй эмне көйгөй? Азыр Москвада ар бир айылдын өзүнүн айылдык фонду. Ошол фондду айылга элге жардам береби же өкмөткө жардам болобу? Же баягы чөп ташыган жолдорун тазалатабы, дамбаларды курабы, же суунун муктарын тазалатабы? Ал маселе эмнеде? Ошону мисалы үчүн Москвада жүргөн бир айылдын фондун мен мисалы үчүн өзүмдүн айылым бар, ошол фондко жетекчи болуп барып айылыма мектепке жардам беремби, башка кыламбы? Ушул расход миллион болобу, 2 миллион болобу ал маселе эмес, маселе ошол жумуш бүткөндөн кийин өкмөттөн адамдар барып, ошол жумуштун баарын сүрөткө тартып, видео кылып, отчет кылып, элден сурасаң, айылдын балдары Москвадан келип кылып кетти дейт. А өкмөткө ревизия кылып баргандар болсо, өкмөттүн эсебинен дагы акча тартып ошол. Мен ушуну мындай деп айтам. Силер кандай түшүнсөңөр ошондой түшүнгүлө. Эгер мен ошол жерде иштеп аткан болсом, андайды. Отурыңыз. Мен андайды жасамак эмесмин. Себеп мен билем. Жана кээде депутаттар маселе көтөрүп атпайбы? Келгиле айлыгыбыздан бир айлыгыны же бир күндүгүнө ошол жака көтөрүп коелу деп. Мен караманча каршымын ошондой. Эмнеге? Дагы бир шылуунга акча бергенге мен акчам жок.
Дагы бир шулуу. Кече мына Баткенге жардам беребиз деген маселе көтөрүлдү. Ошол Баткенге эгер ушунчалык жардам бергин келсе, бар дагы кара дагы байка. Айылдагылар мейли Нокенденсинби, Нокаттансынбы, Лейлектенсинби, же Түп районунансынбы, Ак Сууда жетебиз кимден болсоң ошондон. Ушул жерде ушундай ынтымак болгон болсоңор, эки кишиге ишенип барып көргүлө дагы айылда эң керектүү эме болот. Бар дагы өзүң колуң менен жасап бериш. Акчалай салба. Жакшы көргөн балаңа дагы акча бербей кой. Ай, барып жасап берип атышат. Алар жасап бергенден кийин Эми токтоп туруңар. Менден акылдуу ураксыңар го бул жагына келгенде. Баргыла дагы айыл аксакалдарын, айыл апаларын топтогула жыйын өткөргүлө. Бизде ушунча каражат бар. Биздин билишибизче мунул ооруканага же мунул төрөт үйүнө мунул нерсе жетишпейт экен. Бул 70-ci жылдардагы аппарат менен калыптыр. Бул баасы момча турат экен. Биз ушунча бааны алып келип, ушуларга силерге жаңы аппарат коюп берели. Бүттү, баргыла дагы протоколун түзүп койгула, жанакы айыл өкмөттүн балансына киргизип койгула, мөөрдү бастырып алгыла, бүттү ал силердик. Биз мына сиздер жиберген каражатты Баткенге ушундай кылып жеткирдик. Ар бириңиздердин 1 тыйыныңыздарды 3 тыйын кылып көбөйттүк. 500.000 рубль салдыңар. Биз аны 3 миллионго чейин көтөрдүк. Раматылык Рахман Разыков агай бүтүндөй куудулдар күчтү кошуп отуруп. Биз ар бир үйгө бизге момундай тийип калды, тигиге мындай кириптир деп берип жаман көрөнгөнчө бербей жаман көрүн деген бар го, э? Кыргыздар шунчалык коркутуп койгон экенсиңер, титиретип алган экенсиңер да. Сен таза кишини ушундай титиреткенди жакшы көрөсүңөр. Салтанаттын үйүнө ушундай маркадагы муздаткыч бериптир дагы, мага мындай маркада болуп калыптыр деген сөз дагы болбосун деп 3 күн издедик биз область боюнча бирдей маркадагы муздаткычтарды. 103 муздаткыч издеп табыш кыйын экен. Анчалык чоң дебей область. Биз ошону 3 жерден, 3 базардан бирдей кылып таптык дагы, ошону бирдей кылып үйлөргө киргиздик. Бирөө бизге рахмат айттыбы? Жок. Бирөө ыраазы болдубу? Жок. Бирөө силер ушундай кылдыңар деп айттыбы? Жок. Биз ошого муктажбызбы? Жок. Неге? Себеп биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасадык. Мен барган жерге ошол ар бир муздаткычка жазып койдук, чаптап койдук. Ушул мен макул эмесмин, анан Москвадагы иштеп аткан биздин жигиттердин кыздардан. Мен ал жерге партиянын атында жазган жокмун. Мына азыр барсаңар 103 үйдө турат ошол. Жардамды ушундай кылып бериш керек. Ансыз мына кече эле жогорку кеңеште маселе болду. Канча миллион сом бөлүнгөн акча жетпей калды деген маселе көтөрүлдү. Эмнеге? Себеп токтомдун ичине башка токтом кирип кеткендей болуп калыптыр. Бир маселе. Ошондуктан эгерде сиздер көмөк беребиз десеңиздер, жардам беребиз десеңиздер, баары өзүңүздөр кеңешкиле. Жарыя кылгыла, чогулуш өткөргүлө. Бирок ошол чогулушта ошондо байкайсыңар. Бирөө бир жака тартат, бирөө бир жака тартат, үчүнчүсү үчүнчү жака тартат. А эмнеге деген болсом, ар биринин тартканын же кызы, же келини, же баласы ошол жерде иштеп аткан болот. Өзү бар, такыр ишеним болбой калды бизде. Ошондуктан өзүңөр көзүңөр менен барып туруп эле көрүп, эсептегиле. Муну жерде ушуну жасашыбыз керек. Көпүрө куруп койгон болсоңор, көпүрөгө бетонду куйтуп жазып койгула. Баланчанчы жылы ушул айылдан чыккан азаматтар Москвада иштеп аткандар курулган. Ошолор тарабынан курулду. Бүттү, калып койгула. Бүттү болобу? Бул да проблема эмес, чоң маселе эмес. Мындай кылалы, жалпы эмнелерге өтүп кеттик. Ошол жакшы тилектерди билдирип кетти. Анан биринчи суроом азыр айтып кеттиңиз агай, парламент бул мыйзамдарды так аткарылышына көзөмөлгө алат дедиңиз. Өзүңүз
бардык учурдан өтүп турат, көтүп турабыз. Сизге кандай протокол боюнча иштерди алып барышып атат. И биздин мигранттардын арасынан депутат болуп барган карындашыбыз Орозайым Нарматова диплом боюнча деп мандатын алып коюшту. Бирок сиз конституцияны азыркы жаңы жазылган адамдарга караганда жакшы билет деген ойдомун мен. Ушул конституцияда диплом менен депутат болот деген жери көргөзүлгөн эмес экен. Менин суроом, бүтүн Кыргызстан партиясы ушундай мыйзам, тартип деп мыйзамдуулукту тутуп туруп, эмне себептен ушул кыздын конституциялык сотко кайрылбады партиянын атында? Ким? Бүтүн Кыргызстан партиясы. Орозайым карындашыбыздын бүтүн мандатын алынгандан кийин. Экинчиси мына Мирлан Ураимов азыркы күндө бир өзүңүздөн кабарыңыз бар, жалган комментарий боюнча азыр кармалып турат. Ушуга мыйзамды аткаруусуну партиянын атынан катуу көзөмөлгө алабы бүтүн Кыргызстан партиясы? Биздин жасап аткан иштерди эле кайра суроо болуп койду мындай. Биздин эле жасап аткан иштер ушул. Жасап аткан иштерибиз ага кете өткөндө болуп өткөн иштерге бардык кабарыбыз бар, колдон келишинче бир аракет кылдык. Биздин өзүбүздүн протест немебизди кабарыбыз болсо керек өткөндө. Бул эми биз эл тараптан болгон бир протест болуп атат. Мен түшүндүм. Бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан депутаттарыбыз өзүнүн болуп, конституцияны сотко кайрылып Мен түшүндүм. Жарым сөздөн эле түшүнөм. Эми биздин жасап аткан иштерибизди силер баарын көрүп атасыздар. Эч кайсы инсан боюнча мынчалык деңгээлде төгөрөк столго көтөрүлүп, парламенттин ичинде уктуруу жасалып, парламенттин күн тартибине киргизилген эмес. Биз силер ойлоп аткандан да каттуураак аракеттерди кылып атабыз. Мен өткөндө кайрылуумда айттым, күндөр келет. Бир күндөр келет. Мана ушундай чечимди алгандардын баары мыйзамдын алдында жол болуп керек деп. Андан артык эмне дейт? Менин колумда сотум болбосо, менин колумда бийлигим болбосо, эмне дешим керек? Анан парламент мыйзамдын аткарылышын, так аткарылышын көзөмөлгө алыш керек. Добушка бергенде көрүп атасыңар го, мен жалгыз калып атпайм. Эмне билип туруп ушундай кылып жүрөктө эзген суроо бере бересиңер. Көбүрөөк болуп барайын десе, силер барбасыңар. Көбүрөөк болуп баралы десе, силер колдобосуңар. Анан келип алып кайра менден суроо салсыңар. Үйрөнүп калган болсо эми силерди башка жакка үйрөтүп атпайм мен, канча жылдан бери келет. Неге үйрөнбөй атасыңар? Жаман жагына үйрөнүп атабыз, жакшылабы, тездетип эле. Конституциялык сотко жеке инсан өзү кайрылат. Бул ошондой тартип. Экинчиден, Орозайым Нарматованын бүгүн жок, көрүнбөйт ушул жерде. Ошол кызыбыздын мандатын мыйзамсыз алгандыгы жөнүндө Кыргызстанда конституцияны дагы, мыйзамдарды дагы жатка жаттап алган кишилер кайра айтышат. Не жыйынтык чыгып атат? Жок. Мирлан Ураимовдун жанатан бери көтөрүлбөй атып, азыр көтөрүлгөнүн таң калып атам. Мен айтайын дедим эле, силер кандай? Эмне маселе бул? Ошол комментарийди ал жигиттин жазбагандыгына 100% эмес, мен ошол жерде да айттым, мен 1000% ишенем деп. Ал өзүңөрдүн араңарда иштеп кетти. Өзүнөн кичинекей жигиттерге, кыздарга да үнүн дагы көтөрбөгөн жигит ал. Андай бейтартиптик, андай бир мыйзамсыздык, маданиятсыз сөздөрдү түк колдонбогон жигит ал. Аны дагы далилдеп скриншот менен чыгарып да коюшту. Ал телефонду өмүрүндө колдонгон эмес ал телефон. Мунун баары эртеби кечпи чыгат. Мен жолугуп да чыктым, кийип да чыктым, сүйлөшүп да чыктым. Адвокаттарынан бери биз берип атабыз. Күндөлүк күнүмдүк кабарым бар менин ал иштердин кандай жүрүп аткандыгы менен. Күндөр келет, буюрса ал жигит Мирлан тап
таптаза ойдон чыгат, Кудай кааласа. Аз күндөр калды. Az күндөр. Ораза айы боюнча өзүм интервьюсун уктуңуздар. Мен чарчадым деп. Ошол кыздын башына түшкөн сыноону кыз бала эмес, жигиттер да көтөрө албайт. Мен муну ачыктан ачык айттым. Не деген гана не деген ушактардын, не деген жалаа жабуулардын, не деген каралоолордун астында калып кетти. Ошол кыз энесин жоготуп, жалгыз агасын жоготуп, мына ошондой болуп кайрадан күчтөнүп, кайрадан пикирин айтып, ошол депутаттыкка чейин жетип баргандан кийин да ушундай мамиле жасаш, бул абийирсиздик, арсыздык, ыймансыздык да деп айтсак болот. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн укугунан ашкере бузуп туруп чечим чыгарды. Ректор дипломду жокко чыгара албайт, анын укугу жок. Ректор берген эмес ал дипломду. Ал дипломду мамлекеттик комиссия берген. Мамлекеттик комиссия гана жокко чыгара алат. Мен сиздерге айтып атам да, мынау ушул стакан деп турсаң, кайра какшап атсаң, жок бул стакан эмес. Бул эмне деп айтса болот? Бул алма дегиле. Таш десеңге окшоп калат, урсаң болот дейт. Бул алма. Мына ушундай чечим чыгарып атат. Эмне деш керек? Кандай деш керек? Кантип күрөшүш керек? Көз көрүнө ушундай деп айтылып аткандан кийин эмне деген сөз башташ керек? Эмне деп доомак коюш керек? Ошондуктан сотторуңар ким? Мен чарчадым агай. Бүттү, мен сотко да бербейм деп баса берди. А соттор кимдер? Соттор ошолор бүгүн 20 жылга камагандар, кокустан кийшайып кетип, эртеси эле келип калган болсо түшкө чейин кайра баатырлыкты берип койгон соттор. Мына ушул адилетсиздикти, мына ушундай соттордун, мына өткөндө жогорку соттун төрагасын дайындап атканда, Конституциялык соттун төрагасын дайындап атканда, биз койдук ошол маселелерди. Силер уктуңар да. Анан эмне сурайсыңар? Эгерде биз чындап күйгөн болсок, анда чындап күйөлү. Күйгөндө биздин колубуздан эмне келет? Жигиттер, кыздар, колдон келген нерсени жасабай атпайсыңар, айланайындар. Какшатып атпайсыңар. Ошон үчүн көптөгөн азаматтарды койгула. Мына ушунча жүрүп, мына жаныңарда отурган, силер менен чогуу жүргөн. Ушул жигит 1,5 миң киши ишеним артпай койдуңарбы? Неге? Неге? Ким жооп бере алат? Силер эле такап суроо бере бересиңер. Муну эмне мындай кылбайсыңар? Мен бир суроо берейинчи. Эмнеге? Я. Мен жооп берейин. Адхан Тинсанбаев ушул шайлоо мезгилинде Мирлек Акаевдин штабын жетектеп иштедик, колдон келишинче. Бул инсанга добуш алып бере албаганыбыздын себеби ич ара өзүбүздүн келишишпестигибиз болду. Эмне үчүн? Бардыгы, чын эле айтайын, Адхан Тинсанбаев өтпөй калат деп тополон болуп кетти. Ич ара өзүбүздөн өзүбүз ушундай болду. Биз Адхан Тинсанбаевга добуш бердик. Тинсанбаев өтпөй калат. Биринчи очередде Адхан Тинсанбаев өтүш керек деген максат болду. Чын эле бардык ушул нерсени билебиз. Бул бир эле Москвада болгон жок. Мирлан. Мында. Я. Мирлан. Москвадан канча киши катылып келет? Москвадан 20 миңден ашыгыраак экен, адашып кетем. Жарайт. Макул. 50 миңден ашыгыраак. Канча киши бар? Шайлоого канча келтирип билбейм, 1000ден бир аз эле ашык болуп калды. Эмне деп атасың? Мен эмне деп атам? Келбеди да элде. Мен эмне деп атам? Эмнеге мындай кылдыңар деген суроону коюп атам. 50 миңден ашык киши барган болсо, демек канча? 50ден 1 киши. Эмнеге мындай? 49 кайда болду? Айдай чыкпай калды да. Мындай кылалы. Биз сот издебейли. Барган жокмун деп эле коелу. Ушундай туура суроо. Жакшы болот.
Жакшы. Ошондо макул 50 миңдин 50сі Кыргызстан өрттөнүп кетсе дагы баары бир мага деген бир көкүрөгүндө бир сезими жок. Башкараак айтайын дедим эле, дагы капа болуп каласың дедим. Сезими жок бир. 50% ошондой болсо. 25 миң барбы? Макул. 50 миңден 90% мерес болсун. Не болсо ошол болсун Кыргызстанда 5 миң киши калат байланай. 10%. Ушуга да жетпей аткандан кийин өзү сиздер ушундай отуруп алып, мени жарга такап суроо бергенге укугум барбы деген суроону койбойсуңар өзү. Кандай дейсиңер? Туура. Ошондуктан жоопкерчиликти бирөөгө коюп талап кылаардан баштап биз өзүбүз да ошого жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керекпи. Бүгүн сөз болду. 810 миңдин тегерегинде бар экен Кыргыз. Москва областында. 810 миң. 810 миңдин 90% мага десе суу алып кетсин Кыргызстанды деп жатып уктап алгыла. 10% 80 миң болот касадар. 80 миң болот. 10% 80 миң болот. 10%. Неге? Бул кандай улут болот? Бул кандай өлкө болот? Не деген эл болот бул? 10% ой жүгүрткөн, 10% жүрөгү ооруган Кыргызстан, Алатоо деген атамекен деген сезим 10% да болбосо бул кандай улут болот айланай? Кантип эл болот? Биз бир нерсеге көнүп алдык. Мен аяймын, сен жатаксың. Ким келсе ушу жарга такап алып туруп эзе берсе, а мен жата берсем. Андай болбойт да. Мына Түркияны мисал келтирип айтам го мен силерге дайыр. 5 миллион, 6 миллион киши учуп барат Түркияда шайлоо болгондо. Карагылачы. Самолеттор жетишпейт ташып. Биз эмнеге ушул жерге келчи айланай, метро менен келесиң, кирип кетесиң деп чакырсак да барбадыңар го айланай. Неге мынча безилдетебиз биз? Неге мынча безилдетебиз? Неге мынча ыйлатасыңар? Жүрөк сыздап, кээде жооп таппай калганда, билесиздерби? Жүрөгүңдөн ыйлайсың, көз жашың чыкпай, бирок жүрөгүң сыздап ыйлап турат. Неге мынча кайдыгер менин элим? Неге мынча баары бер? Неге от кайдасаң башка жака качат? Неге түз жолго жүр десең баспай? Неге? Тагдырың өзүңдүн колуңда турат. Чеч келип тагдырың десе, неге барбайсың, Кыргыз? Ар бир сиздер менен жолугушканда келип, мен бир 2 килограмм арыктап, бир 5 жылдык өмүрүмдү сактап, бүтүндөй ичим куйкаланып, аталы болуп, оор абалда жибересиңер менен кайрап чыгарып. Кандай дейсиңер? Жооп бар ушул мен койгон суроолорго? Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп айтам. Сиздер күрөшөсүзбү? Жок. Жок. Анан эмнеге суроо бересиңер? Бизден башка кайсы партия киргизди сиздердин араңыздардан ушундай талапкер кылып? Демек алар билет экен да, мен билбейт экенмин да. Силерден пайдасы жок экенин алар билет экен. Мына караңыздар. Ошол 1000 канча добуш алды ошол Оразай Нарматова. Демек, ошону чак кылайын. 800 миң кыргыздан 1000 добуш канча пайыз болот? Эсептегиле. 0,0000 болот. Санкт-Петербургка барсак 30 миң киши бар экен, 30 миңден 900 киши бар. Не дейсиңер? Буга не дейсиңер? Барган жок. Кайдыгер? Ошон үчүн сиздерге дагы келгиси жок эч ким. Көргөн күндөрүбүз да азда бизчи. Чындыгында өзү ошондой. Кул болушу. Эми мындай кылалы. Сиз менен аяктайлы. Жок, мына экөөңөр менен аяктайлычы. Себеп мен эртең менен дагы өзүмчө аял киши менен аяктайлы. Сүйлөй бер. Саламатсызбы агай?
Ушул биздин сөзүбүзгө таштабай келип бергениңизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сизден үмүттөрүбүз чоң. Менин суроом, биринчи суроом. Кечеги ноябрда шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан колдоо акциясына катышып, депортация болуп кеткен. Ошону кандайдыр бир келишке, Умаров жеңиштеген келишке жолу барбы? Себеби биздин кетип калайлы десек кетебиз. Мен өзүм деле мугалиммин, барып иштей берем. Күйөөм деле машина ойдойт, ал жерде деле таап алабыз да. Просто биз бул жерде бүт анын машиналары бул жерде. Анан тиги клиенттердин машиналары жатат. 3 айдан бери машина. Мотор ачат да, ачып салган. Же бере албайм, мен колуман келбей атат десеңизде. Же бере албайтам, же башка дияба 3 айдан бери СИЗОдо жатат деп атам да. Хотя бы 2-3 айга болсо эми ачып берип кеткенге мындай жолу барбы? Бул биринчи. Жерде СИЗОдо жатат. Жок, мен ошентип алдап атпайм. Тиги орус клиенттеричи мен жалганчы жок. Тиги мен себеби ошол жерде иштейм, күйөөм экөөбүз катар иштейбиз да. Мен тиги гаражда ачып жаап. Күйөөңүз кара тизмедеби? Жок, депортация болуп кетти. Кечеги. Өткөндө барганда. Анан ошол бир сурам. Анан экинчиси кече 16-февраль күнү балам, чоң балам квартирадан кармап кетиптир 3 жарымда. Мен кыжалат болгон үчүн айтпаптыр ал дагы. Эртең менен 11-де сотко апарып анда выдворение кылып. Ал азыр Сахаровада жатат. Эми ал менин балам, майли эркек бала дейм. 2-3 күндө бир связга чыкты. Мага эч даже соттун постановлениясын бербеди. Себеби анын документи нормальный. Мен айттым, документи нормальный. Эмнеге деп бардым да отделенияга. Барсам, азыр закон чыккан, регистрациясы болгон жерде жашаш керек. Болбосо ушундай деп түшүндүрүштү. Анан эмнеге андай, мен апасынын постановленияны бергиле десем, сен кыйкырба, сен кыйкырсаң сен да депорт кылабыз деди. Анан ошон менен Сахаровага алып барып салыптыр. Тиги эч нерсеси жок кетти да, тапчка, настипаски кылып анан передача киргизейин деп барып, 61-чи очередь болдум. Саат 2-де жетипчи. Узак экен да, 3 сааттык жол экен. Жетпедим бир күн. Анан кеч бүгүн сиздин жөөсүн, бүгүн да зор келишти, акырып болуп. Балам чалып айтат, толтура экен. Бир 6 адамдык камерада 15тен экен. Бирден 2ден жатып атабыз дейт. Бир мал тамак берип коет дейт. Ушул азыр келген депутаттар, менин баламыз аялдар да бар экен айтат. Кыздар азыр ушу окумуш бардыгын жүктөп эле ошол жака апарып атат да. Ушу силерден сурандычы, ушул Сахаровадан да бир кабыл может эртерээк кетиришпи ошолордучу, ушундай азапта азыр негизги көйгөйүбүз ушул болуп атат. Азыр депортация окумуш күчөдү, текшерди, законго да карашпай атат. Себеби азыр регистрация болгон жерде эч ким жашабайт да. 10% жашайт да, кыргыздардан жашасакчы, калганы бардыгы эле ушундай квартираларда жашайбыз. Эч кандай мыйзам бузуу эмес десем. Мен сөзүмдү ушунан баштабадым. Дал ушунан баштадым. Айттым. Менен саат 9-да барган жигит 5 канчанчы болуп кезекте турам деп көрсөттү. Биз сөздү ушунан баштадык. Мамлекеттик думага киргенде ушунан баштадык. Эгер сиз ушул конкреттүү ушул нерсеңизди жакшынакай кылып сабаттуу орусча жазып бере аласызбы? Сиз жазып берип, эмне берип койбойсузбу? Мага эртең менен берсе, биз ошол конкреттүү фамилия менен кайрылсак. Кимди кааласаңыз. Бири Кыргызстанда, бири Сахаровада жатат. Сахарованы чече берип, Кыргызстандан карайбыз. Бирок менен ушундай кылалы. Рахмат. Жазып бериңиз, берип коюңуз эми. Так, экинчи дедик сизге, анан үчүнчү сиз менен бүтүрөбүз деди. Айткылажы. Сиз бирок атыңыз ким? Шайырбек, жазып бериңиз. Микрофонду берип коесуздар. Мага келет дагы, эртең менен келет дагы айтат, берем деп берген жок дейт кагазды. Ассаламу алейкум, Кудахан Мусамович, хуш келипсиз Москвага. Биринчиден сизге бир жакшы кабыл тилектер, ар дайым ишиңизде ийгиликтер болсун. Ар дайым эле элдин колдоосунда болуп, ушул 5-чи микрофон жаңырып биз үчүн элдин көйгөйүн чечкен микрофон эч качан өтпөсүн. Сиздин үнүңүздө эч качан өтпөсүн, ар дайым ийгиликтер болсун. Мен сунушум бул өзүңүз билгендей эле ушул убакка чейинки болуп келип аткан Атамбаевдин убагында да мынчалык болбогон эле. Өзүңүз билгендей бул эки дөйдөйдүн убагында өтө күчөйүп кеткен бул фейктер боюнча да. Ушул боюнча мисалы биз карапайым элге бирибизге бир азгырышып, бирибизге мындай кылсак болот. Өзүбүздү чечишип алабыз да. Анан сиздин намыңызга азыр сиз мыйзам түрүндөгү депутатсыз. Канча кандай сөздөр жазылып атат, ар кандай нерселер чыгып атат. Буну өздөрүнүн командасы мындай кыла албаса, сиз мыйзамдуу түрдө сотко кайрылсаңыз болот да. Сотко кайрылып ушул нерселерди чечип, жок дейм өзүңүздүн баягыңызды коргоо болчу.
сот ким? Эми ошолорду карап алса, сиз кайсыл жерге кайрылсаңыз дагы жогорку сот болбосо мындай чоң бир мыйзамдуу баягы кылса болот да, ошол буйрук. Мен мыйзамдуу күндө кайрылып атам, сотко Аллахка кайрылып атам. Ал зат ушундай зат, баарын тегиздөөчү зат, баарын билүүчү, көрүүчү, угуучу зат. Биринчиден, экинчиден, алар канчалык деңгээлге түшпөсүн, сиздер ал деңгээлге түшпөгүлөр. Себеп, ар ким кылса өзүнө кылат. Мага мисалы алардын ушундай сиздер айтып аткандай айтып аткан сөздөрүнүн мага такыр таасири жок. Бирок өздөрү акыреттин азабын өздөрүнүн тили менен, сөзү менен сатып алып атат. Кээелери ушул өмүрдө көрүп атат. Бул жашоо, акыреттеги жашоо, азаптары, жан чыдаткыс азаптар. Сиздер мындай болуп, биз ушунусу менен айырмаланышыбыз керек. Өтө бийик маданияттуулукту, керемет сабырдуулукту көрсөтүшүбүз керек. Анан ким кандай деңгээлде болсо, ага теңелип анын деңгээлине түшүшүбүздүн кажети жок. Акырындап мына былтыр түшүнбөгөндөр көп болгон болсо, быйыл ошол түшүнбөгөндөрдүн көпчүлүгү түшүнүп калды. Быйыл башка процесс кетти. Кечээ ошол ыркырап аткандардын баары кечирим сурап, кайрадан сиздерден кечирим сурап. Бул процесс ушуну менен кетет. Бирок ошол деңгээлге түшүп алып, алар менен ушундай айтыштын кажети жок. Өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керекпиз. Тазалык, дагы бир жолу тазалыкка барышыбыз. Анан алар менен кошо айтыша турган, ага менде биринчиден убакыт дагы жок. Алардын сөзүн окуганга мен эмнем да жок. Мен айтам силерге социалдык тармактарга бир да мүнөт, бир да секунд кирбейм. Алардын иши ошол. Мен башка. Рахмат. Анан Ерлан Нурайымов боюнча биз ушул убакка чейин өзүңүз билгендей эле өткөн уюштуруу болуп, акыл казак уюштуруп, өзгөндө 5 күн срок берилди, бийлик өкүлдөрүнө. Анан ошол учурда чыгабы, эгер чыкпай калса кандай реакция жасоого мүмкүнчүлүк барбы бизде? Мен силерге айтпай, дебей эле мен жасаганды баарын жасап атам. Азыр мен силерге айттым. Жакын арада Кудай кааласа иншалла. Бизден эми элден эч кандай реакция болбой калды да. Ошо өзүңүздөрдөн ушу бүтүн Ислам партиясынан да болбосо элден эч кандай бизден чынында мындай болбой калды. Биздин бүтүн Кыргызстандын эле мүчөсү эмес, биздин жогорку кеңештеги башка партиялардын мүчөлөрүнө дагы адепсиз, адилетсиз кандайдыр бир сөздөр болуп атса, мен кандай коргоп атканымды билип атасың. Анан силердин көңүлүңөр ток болсун. Мен кээде ушу биздин өзүбүздүн балдарга токтолуп алып айтам. Күнөөкөр болгум келбейт. Бирок атаңар да менчелик күйбөсө керек деген сөздү айтам. Биздин балдар токтоп алып Бишкекте. Аппараттын балдарына айтам. Менчелик күйбөгөн болсо керек. Менчелик түн уйкусун бөлбөсө керек. Таң атканча уктабай басып чыкпаса керек деп айтам. Ошон үчүн мен муну жасап атам, аны жасап атам деп сиздердин алдыңызда айтып отурушумдун кажети жок. Менин сөзүмө гана ишенип койгула. Мен нелер керек болгон болсо баарын жасап атам. Дагы. Ассаламу алейкум. Мактуу Адахан Исамович куш келдиңиз. Сизди өтө кубанычтамын. Сиз көңүлдү түшүргөнүз, сиздин артыңызда келип турат, колдошуңуз. Алда бар. Мен колдойм да, мен кечээ эл деп айтпа да. 3 декабрь күнү келдим. 28 шайлоодо мен 2 жыл шайлоодо активный катышып, байкоочу болуп, эртеден кечке көзөмөл кылып турдук да, мындайчы. Алла ыраазы болсун. Анан тиричилигин сен менен багыш керек экен, сиз айткандай Кыргызстанда иштесе болот. Бирок 100% сырттан, 95% сырттан келип иштеп атканга кошулбайт, кечиресизби? 50% болушу мүмкүн. Сырттан Өзбекстан, Тажикстан келип иштеп аткандарчы, бирок мен тааныштарга мен строителмин да өзү. Квартира болгончу. Иштеп аткандар бар. Ал бир. Айткайын дегеним эме мен сизге калоо айтам да. Калоо иштерге келек, качан жаңы максат кылып келди, сиз бүтүн Кыргызстанды чыгарыш керек деп. Мына жогорку кеңешке келдиңиз, сизди көрүп атабыз, аябай кубанычтабыз мындай экен. Сизге ден соолук экен, Аллахтан адам жаманчы сактасын. Биз Аллага үмүт кылайлы, сизди себепчи кылсын. Иншалла келечекте президент кылабыз деген максатыбыз бар. Аллахым ошол күнгө жеткирсин.
Бизди токтоп турган сиз да ушунчалык канын кайнатчы. Мен Москвада biraz чет калым жокчу. Мекенде жашап, мекени сүйгөн эми адаммынчы. Просто тиричиликке кичине ушундай biraz көбөйтүп иштеп, мына келин айткандай, жана туугандар айткандай biraz жашообузду оңолтойлу деп келдик да мына. Биз менин максатым Кыргызстанда жашаш. Мамлекетти көтөрүш, жаш салымдар кошуш. Рахмат. Сизде кишиди чыгарып айтканга биз өкүнөбүз чынында. Курулушта Искак Разабовдун жолун жолдогон үчүн мен сиңип барам, Аксанат Масарептин жолун жолдогон үчүн өтө сиңип барам. Жакшы багыттар. Рахмат. Ар дайым чыңден солукта болуң. Алла Таала күч кубат бере берсин. Мына ушунчалык бизди сыйлап келдиңиз. Сиз бизди сыйлап келсеңиз, сизди Алла сыйлаган болсун. Алла Таала күч кубат берсин, чыңден солук берсин, узун өмүр берсин. Ушул бүт ойдогон жакшы ойлоруңузду ишке ашышына Алла Таала күч кубат берип, ошондо ишке ашсын. Жана дагы Алла Таала насип кылсын, эмки келишиңизде бүт мына ушу Кыргыздын бийлигин чылбырларын колго алып келип, биз менен учурашып кетишиңизге Алла Таала насип кылсын. Ошондо дагы учурашып кетишти.